أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. Бүткүл аламдардын эгеси, мээримдүү жана ырайымдуу Зат Аллахка чексиз мактоолор болсун. Жана анын жер жүзүндөгү акыркы жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафага Аллахтын саламы жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух. Сиздер эфирде Кур'ан аяттарын көрүп жатасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз сиздер менен бүгүн Ан-Наба сүрөсүн тафсирлемекчи. Студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Эстебес Ажыкулов устазыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Аллах разы болсун ага, келип бергениңиз үчүн. Биз да өз учурубузда ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алгач биз Наба сүрөсүнө көңүл бурсак, андан кийин өз тафсирибизди баштасак. Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Алар бири-биринен эмне жөнүндө сурашат? Улуу кабар жөнүндө. Алар ал тууралуу түрдүү талаш тартышта. О, жок. Алар жакында билишет. Дагы бир ирет жок. Алар жакында билишет. Биз жерди төшөп койдук. Тоолорду казык кылдык. Силерди жуп кылып жараттык. Уйкуңарды эс алуу үчүн жасадык. Түндү жамынчы кылдык. Тиричилик үчүн күндүздү жараттык. Силердин үстүңөргө 7 кабат бекем асманды куруп койдук. Жаркыраган чырак жасадык. Булуттардан нөшөрлөгөн жаан жаадырдык. Дан өсүмдүктөрдү чыгаруубуз үчүн, чырмалышкан дарактарды да өстүрүү үчүн. Агай, биринчи сүрөгө киришүүдөн мурда, аяттарды тафсирлөөгө киришүүдөн мурда, бул сүрө мындай аталышып калышынын себептери жана түшүш мезгили, себеби жөнүндө айтып кетсеңиз. Ошол бул сүрө Меккеде түшүрүлгөн. Ошол өткөн тафсирлерде айтканыбыздай, ошол пайгамбарыбыздын заманасында сүрөлөргө ат коюлган. Андан кийинки ошол сахабалардын доорунда, кийинки аалымдардын доорунда ошол ат коюлушунун 3 себеби бар. Биринчиси ошол сүрөдө бир өкүм айтылат да. Мындай өкүм, мисалы талак сүрөсү, ошол талак өкүмдөр айтылган үчүн ошондой талак деп аталган. Юсуф сүрөсүндө ошол Юсуф пайгамбардын бүт окуясы айтылат да, ошого ал Юсуф сүрөсү деп аталган. Бакара сүрөсүндө ошол бүт еврейлер ошол кандай үйдү курмандыкка чалабыз деп сурай берген себептен ошол Бакара сүрөсү деп аталган. Кээ бир сүрөлөрдө ошол биринчи аят менен башталса, мисалы Ясин же Табаракаллази деп ошо 3 маани менен аталат да. Биринчи ошол сүрөдө өкүмдөр бар, же бир окуялар бар, же ошо биринчи ошол аят менен аталса дагы ошол сүрөнүн аты болуп калат. Бул жерде ошо Наба деп аткан бул улуу кабар деген маанини берет. Бул жерде ошол Мухаммад пайгамбарыбыз алейхиссалам келип, мен Алланын акыркы пайгамбарымын, өлгөндөн кийин тирилүү чындык, тозок, бейиштен кабар бергенде ошол жалаң эле мына таш кудайларга сыйынбай, жалгыз Алланын өзүнө сыйынгыла деген сөздөрдү айтканда, өлгөндөн кийин кайра тирилүү жок, сен эмне деп атасың деп капырлар каршы чыгышкан да. Мусулмандар ыйман келтирген, капырлар каршы чыккан. Ошентсе дагы капырлар ошол мусулмандарга келип пайгамбарыбызга келгенде мындай бир жүрөктөрүнө ыйман кирип, ушундай бир ойлонуп, балким чын эле болсо керек деп аргандай ойдо болгон да. Анан кайра капырларга барса, алар бузуп коюшкан. Анан кайра ишенбей калган. Ошентип Мекке шаары, Мекке эли, арабтар, Курайыштар ошол Меккеде бир
өтө бир улуу талаш тартыш жүргөн да. Ошону Алла Тааланын бул талаш тартышканга туура эмес, өлгөндөн кийин кайра тирилүү чындык деп ошол улуу кабар деп аталыш себеби ушул. Ошол өлгөндөн кийин кайра тирилүү чындык, Мухаммад акыркы пайгамбар Мухаммад алейхиссалам мен жалгызмын деп Алла Таала бул жерде ошол өзүнүн кудуретин баяндайт, тозокулардын акыбалын баяндайт, бейиштегилердин бейиште акыбалын баяндайт, ислам акыйдасын баяндайт, көп нерселерди айтат да. Иншалла сүрөнүн жүрүшүндө дагы айтып өтөбүз. Сүрөнүн жүрүшүндө иншалла бул нерселерге өз күбө болобуз. Наба сүрөсү Меккеде түшүрүлгөн 40 аяттан турган сүрөдөн. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи сүрөдө биринчи экинчини бирге окусам, эгер уруксат берсеңиз, алар бири-биринен эмне жөнүндө сурашат? Улуу кабар жөнүндө. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. Нахмадуху ва нусалли ала расулихил карим. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир рахим. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني قولي عما يتساءلون عن النبأ العظيم. Ошол Мекке мушриктери, Мекке капырлары булар бири-биринен эмне жөнүндө сурашат дейт. Эмне жөнүндө бири-бири менен талкуулап атышат дейт. Анин набаил азим, алар бир улуу кабар туурасында, ошол өлгөндөн кийин кайра тирилүү чындык, тозок чындык, бейиш чындык, Мухаммад пайгамбарыбыз акыркы пайгамбар, муну ушул туурасында Мекке эли өтө бир улуу талаш тартышка түштү да. Мусулмандар ыйман келтирет, ыймандуулар, капырлар жок дейт. Ушундай талашып атканда Алла Таала алар эмне жөнүндө сурап атышат? Алар бири-биринен улуу кабар туурасында сурап атат деп ушул сүрөнү аяттарды түшүрүп баштады да. Ал эми 3-чү аятта алар ал тууралуу түрдүү талаш тартышта. Аллази хум фихи мухталифун. Алар ушул кабар туурасында талаш тартышта болуп атат дейт. Башында айттык го, ыймандуулар ыйман келтирди. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү чындык, пайгамбардын пайгамбарчылыгы чындык деп алар эмне ыйман келтирди. Ыймансыздар каршы чыгышты. Ошону менен биргеликте эле пайгамбарыбызга келип укса, сахабалардан укса ыйман келтирип калат. Кайра барса, кайра эле ошол капырлыкка кайтат. Эми албетте Ясин сүрөсүндө айттык го, литуңдира каума ма уңзира абаум фам гафилун. Сен ушундай бир коомго эскертүү үчүн жөнөттүк. Аларга ошол көптөн бери ошол пайгамбар келбей, алар бир караңгылыкта калган, алар бир адашууда калган деп атпайбы? Араб эл, араб калкы ушунчалык бузулган, тирүүлөй кыздарын көмгөнгө чейин бузулган да. Ушундай катуу бузулган эл динди кабыл алыш оңой болгон жок да. Ызычуу болду, ар кандай өлтүрүүлөр болду. Ошого Алла Таала ошону кабарлап атат. Азыр эми ушул талаш тартыш туура эместигин Алла Таала кийинки аяттарда иншалла айтат да. 4 жана 5 аят. О жок, алар жакында билишет. Дагы бир ирет жок. Алар жакында билишет. Муну ошол Алла Таала эскертип атат да. Араб тилинде такит деп коет. Эки жолу, биринчи эскертүүгө караганда экинчи эскертүү дагы да күчтүү да. Булардын талашкан тартышканы туура эмес. Андан кийин дагы калла саяламун, жок, булардын талашкан тартышканы туура эмес. Мына ушул нерсе чындык экенин булар жакында билишет деп атат да. Бул жерде ошол эки маанини камтыйт. Ошол жакында билишет дегени ошол биринчиси эң биринчиси ошол кыямат болгондо бүт адамзат, бүт жин зат ошол Алла Тааланын тозогу, бейиши чындык экенин билет да. Бул кыяматта болот. Ал эми жакында билишет деп аткан дайыр мааниси ошол ким көрүп келтир, анан тигил бул деген адамдар ошол кыяматтын чындык экенин, башка экенин ошол жан берип атканда эле билип баштайт да. Өлөрү менен анан жан берип атканда билип баштайт. Ушундай эки улуу маанини камтыйт. Бирөөсү чыныгы кыяматта билишет, а экинчиси эмне? Ошол жан берип атканда эле, уже жан берип атканда же тозоку же бейиш аламаттары көрүнөт. Ошондо ошо өлгөндөн кийин эле ошол билип баштайт да. Пайгамбарыбыз бир хадисинде айтат, өлгөн адамдар дейт, булар ахиреттин чындык экенин силер менен бизге караганда өтө жакшы билип, алар көрүшкөн, алар билишет дейт. Бирок бизге айтканга акысы жок дейт да. Ошого муну эми мындай азыркы жашоо менен салыштырып айта турган болсок,
атам түшүмө кирди, кыйналып атыптыр, атам түшүмө кирди, ыйлап атыптыр, атам түшүмө кирди, аппак кийинип алып жакшы жүрүптүр, тигиндей мындай деп атышпайбы? Мына ошол бир аз Алла Тааланын бизге эскертүүсү. Кээ бир адамдар бар, балам намаз окугун, намаз окуган жакшы деп ошол өлгөн ата энелер түшүнө кирип намаз окуган адамдар бар. Эми биз мисалы дубалдын ар жагында эмне бар экенин биз билбейбиз да. Чын бир ашып кетсе бир 10 километр, 20 километрди көрүшүбүз мүмкүн. Андан ары эмне бар экенин билбейбиз. Дубалдын ар жагында нерсени укпайбыз. Көп нерселер бар да. Ошого эми көргөн нерсеге эле ишенбей, көрбөгөн нерселерге дагы ишенишибиз керек. Көп нерсе бар да, иншалла. 6-аят, биз жерди төшөп койдук. Бул жерде мына ошол Наби Умми дейт Мухаммад пайгамбарыбыз, ошол ал киши окуганды билген эмес, алейхиссалам. Мухаммад пайгамбарыбыз жазганды да билген эмес. Мухаммад пайгамбарыбыз ал киши алейхиссалам ошол Амина энебиздин курсагында 6 ай боюнда бар кезде Амина энебиз атасы Амина энебиздин ошо пайгамбарыбыз 6 ай боюнда болгон учурда 6 ай болгондо Абдулла атасы дүнүйө салган, дүйнөдөн өткөн. 6 жашка чыкканда апасы Амина энебиз дүнүйө салган. 8 жашка чыкканда чоң атасы Абдумуталип дүнүйө салган. Пайгамбарыбыз жетим чоңойгон, жетим өскөн, ал киши ошол окуганды да билген эмес, жазганды да билген эмес. Бунун көптөгөн бир сырлары бар. Бул пайгамбарыбыз эми мисалы мен араб тилин ошол окуганды, жазганды 3 күндө үйрөнгөм да, 3 күндө үйрөнүп алгам. Ал киши деле кааласа үйрөнүп алмак, ал кыйын деле эмес. Бирок бунун бир өтө бир улуу сырлары бар да, бизге билинген, билинбеген. Ошол бизге билинген бир сырларын айтып жүрүшөт. Бул ошол эгерде Мухаммад пайгамбарыбыз окуганды билгенде, жазганды билгенде, ошол Мединада, ошол арабтардын жеринде еврейлер жашаганда, Муса пайгамбарга түшкөн, Иса пайгамбарга түшкөн ошол Торат, Инжилдерди окуган кадимкидей. Булар дагы ошол Алла Тааладан түшкөн китеп. Ошол себептен Мухаммад пайгамбар бул Тораттан көчүрдү, Инжилден көчүрдү, же мындай кылды, тигиндей кылды деген бир жала дооматтарды жапмак дейт да. Мухаммад пайгамбарыбыз окуганды да билген эмес ал киши, жазганды да билген эмес. Бул дагы ошондой бир жала дооматтардан Кудай сактаган дейт да. Бул бир сыры да, бизге билинген бир сыры. Божомолдо дагы бир көптөгөн сырлары бар да. Мухаммад пайгамбарыбыз окуганды билген эмес, жазганды билген эмес. Мына ошол пайгамбарыбыздын улуу тили менен Алла Таала эмне бизге алам нажалил ардо михада, биз жерди бешик кылып, төшөк кылып жайып койдук дейт. Бул дегени бешикте бала тынч жатат. Сийсе дагы шимек аркылуу банкага түшөт, башка болот. Бешик балага ылайыктуу. Бешик кылдык дегени жер далада ушундай жараткан, куртка дагы, кумурскага дагы, адамга дагы, айбанга дагы, жылаанга дагы, чаянга дагы деги койчу, баардыгына жер жашоого ылайыктуу. Мына жердин айланасында жүргөн эле мына 11-12 планета бар. Алардын да суу жок, аба жок, жашоо жерде эле бар да. Жашоо жерде эле бар. Мына ушуну ошол пайгамбарыбыз 7-кылымда Алла Таала пайгамбарыбызга иншалла кабар берип атат да. Ал эми тоолорду казык кылдык. Машалла. Мына бул дагы Кудайдын сөз экендигине далил да. Мына 7-кылымда 1448 жыл мурун, 1448 жыл мурун айтылган сөз да бул аяттар. Меккеде түшкөн 1448 жыл мурун тоолорду биз казык кылдык деп атат. Пайгамбар окуганды билген эмес, пайгамбарыбыз жазганды да билген эмес. Тоолорду казык кылдык деп атат. Мына эми ошол бул Куран, бул Алла Тааланын сөзү. Бул керемети, сырлары кыяматка чейин ачылат да. Азыр мына 21-кылымда, азыр ошол биздин заманда, 20-кылымдын аягында, 20-кылымдын аягында, 21-кылымдын башында ошол тактап атышат окумуштуулар. Тоо, мисалы, могул тоо болсо, төө башы дейбизби, кумтөр дейбизби, же долон ашуусу дейбизби, мына ушул тоо болсо, мунун 10 же 15 эсе тамыры бар экен да. Муну азыр илим далилдеп атат. Ушундай экен деп. Муну Кудай Таала Куранда мына 7-кылымда вал жибала аутада биз тоолорду казык кылдык деп айткан да.
Алла Таала жерди ошол жаратканда жер мындай титирей бериптир да, ордуна тура албай. Алла Тааланын тоолорду казык кылып кагып койгон, тоолор ошо жерди бекем сактап, кармап турушка да себеп болот экен да. Чындыгында бул ал убакыттын адамдары бул маалыматты өзлөрү гана биле алмак эмес да. Аллах субхана таала гана аларга билдирүүсү мүмкүн эле. Силерди жуп кылып жараттык дейм. Субханалла. Алла Таала ошол өзү гана жалгыз бизди жуп кылып жараткан. Муну ошол Алла Таала аятта тафсирлейт. Рум сүрөсүнүн 21-аятта Аллах Таала айтат: "Астагфиру билlah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون." Алла Тааланын аят белгилеринен, кудуретинен ага байыр алууңар үчүн, аны менен жыргап жашооңор үчүн, аны менен рахаттанууңар үчүн өзүңөрдүн жаныңардан, өзүңөрдүн затыңардан аялдарды, силерден жуптарды жаратуусу дейт да. Жана ошол эркек менен аялдын ортосуна, силердин ортоңорго эмне дейт? Маваддатан, эң бир сүйүүнүн жогорку чегин койдум дейт. Варахма, бооркер мээримдүүлүктү койдум дейт. Инна фи залика лаятли кауми ятафаккарун. Мына ошол нерселерде бир ойлонгон коомдор үчүн эң бир улуу Алла Тааланын аят белгилери бар дейт. Мына ошол пайгамбарыбыз хадисинде айткан: "Ан никаху суннати, фаман рагибан суннати фалайса минни." Бул турмуш куруу, үйлөнүү, никелешүү, көбөйүү бул менин жолум дейт да. Ким бул нерседен баш тарса ал мусулман эмес дейт. Ислам дини 100% ошол үйлөнбөй коюуга тыюу салат да. Таптагыр тыюу салат. Ошого эркек аялдан пайдаланат экен, аял эркектен пайдаланат экен, бири менен бири толук болот экен. Мисалы эркек ошол үйдү, мисалы үй курганга, үйгө тамак аш таап келгенге башкага жөндөмдүү экен. Аял бала төрөгөнгө, балага мээрим төккөнгө, үй жыйнаганга, үй шыпырганга, башка кылганга аял жөндөмдүү. Бирин-бирин толуктап турат. Ошого үйлөнүп бала чак болуп көбөйүшүбүз керек. Азыр тилекке каршы ошол Кыргызстаныбызда да, Бишкекте да ошол бойдок кыздар, башкалар көбөйүп кетти да. Ошон үчүн мындай үйлөнүш керек. Жакшынакай эле бир эжекелер менен сүйлөшүп калсаң, өңдүү түстүү, илим билимдүү. Анан эжеке, эмнеге сиз ушул десең, ай молдоке эмнесин айтасың, карьерадап жүрүп, мен ушинтип жүрө берем десем, 96-жылкы, 95-жылкы кыздар чоңоюп каларын каяктан билдим деп арман кылып калышат да. Ошого мындай үйлөнүп, бул дүйнөнүн да ошол бир нияматтарынын, Кудайдын бир белектеринин бири да бул. Ошого иншалла үйлөнүп мусулмандарды, кыргыздарды көбөйтүшүбүз керек экен да. Уйкуңарды эс алуу үчүн жасадык дейт. Машалла, ушул уйку бул жерде Алла Таала ошол жалпы бир 11 кудуретин айтат. Ушул уйкуңарды эс алуу үчүн кылдык дейт. Бул уйку дагы чоң бир Кудайдын берген белеги да, байлыгы да. Канча адамдар бар, байлыгы бар, бийлиги бар, башкасы бар, бирок уктай албайт. Канчалаган адамдар бар. Бул 7 саат, 8 саат, 9 саат уктап алуу дагы бул чоң дөөлөт да, бакыт да. Уктабай калчу жашоодо болот дем, кээде оору болот, бирөө келип калат, конокко барасың, конок тозосуң дегендей, эртеси күнү жинди кишидей болуп, келесодой болуп, эч кечке көңүлүң жок жүрөсүң. Бул уйку дагы ошол биздин денебиз үчүн, биздин нерв системаларыбыз үчүн өтө бир Кудайдын берген белеги да. Бул жерде Аллах Таала дагы ошол Рум сүрөсүнүн 23-аятында айтат: "Вамин аятихи манамукум биллайли ван нахар вабтигаукум мин фадли инна фи залика лаяатин ликауми ясмаун." Аллах Тааланын ошол аятынан, белгилеринен, кудуретинен силердин түндө уйкуңар дейт. Күндүзү ошол ырыскы, Алла Тааланын ырыскысын издөөңөр дейт. Мына ошол нерселерде дагы бир кулак салган коомдор үчүн, уккан коомдор үчүн эң бир улуу белгилер бар дейт да. Субханалла. Түндү жамынчы кылдык 10-аят. Ошол Алла Таала түндү бергени дагы бул Кудайдын бир белеги да. Түн өз караңгылыгы менен ошол бүт нерсени камтып алып, ошол бизге Кудайдын бир мээрими, рахматы. Алла Таала башка бир аяттарда айтат: "Эгерде мен дейт
күндүздү кыяматка чейин күндүз кылып койсом силерге ким түн алып келет дейт. Эч ким алып келе албайт. А эгерде мен дейт түндү кыяматка чейин түн кылып койсом силерге күндү ким алып келет дейт. Эч ким алып келе албайт. Бул адам баласынын жашоосуна күн дагы керек, түн дагы керек. Алла Таала ошол түн дагы бул ошол өзүнүн караңгычылыгы менен бар нерсени каптап, адам баласы эс алууга Алла Таала эң бир улуу бир берген неаматы да, жакшылыгы да. Кийинки аятты окусаңыз, анан ошо менен дагы тереңирээк тафсир кылалы. Тиричилик үчүн күндүздү жаратты. Мына ошол бул жерде да Алла Таала эмне көп улуу кудуретин айтып атат да. Важална нахара мааша, күндүз силерге тиричилик кылсын деп, кыргыз тили менен түшүндүрүп айтканда нан тапсын деп, акча тапсын деп, бала чака баксын деп, дыйканчылык кылсын деп, соода сатык кылсын деп, мал баксын деп эмне кылдык дейт? Тиричилик кылдык дейт. Адам баласында азыр ушундай бир оору пайда болду. Атеисти деле, мусулманы деле, намаз окуганы деле, окубаганы деле, башкасы деле бир жалкоолук деген бир руханий ооруга кабылып атабыз да. Айрыкча кыргыздар. Динди түшүнгөнүбүз деле, түшүнбөгөнүбүз деле, Алла Таала өзүнүн Куранында, өзүнүн сөзүндө эмне деп атат? Биз күндүздү тиричилик кылсын деп күн кылып бердик дейт. Ошого асмандан алтын күмүш жаабайт. Хазирет Умардын заманасында ал киши падыша болуп турганда Багымдатка мечитке келет экен, Пешимге келет, Асырга келет, Шамга, Куптанга келет, бир 15-20 киши мечитте отуруп дуа кылып атат да. Анан пайгамбар Хазирет Умар: "Эмне кылып атасыңар силер?" десе, "Биз Алладан ырызкы сурап атабыз, Алладан тилеп атабыз" дегенде, ачуусу келип камчысы менен бардыгын сабап кубалап чыккан экен да. Асман алтын күмүш жаабайт. Эмне келесе болсуңарбы? Барып шал болбогондон кийин мындай бир иштегиле деп кубалап чыккан экен да. Ошого адам жиндүү болбогондон кийин, адам шал болбогондон кийин, адам инвалид болбогондон кийин, адам келеси болбогондон кийин адам аракет кылыш керек. Бул дүйнө бейиш болгондон кийин асмандан алтын күмүш жаабайт. Албетте Кудай ырызкы берет, бирок бул дүйнө бейиш болгондон кийин сөзсүз аракет кылыш керек, себеп кылыш керек. Эгерде адам жиндүү болсо, шал болсо, инвалид болсо, анда эми айла жок. Анда Кудай жараткандан кийин Кудай багат, эл багат, мамлекет, өкмөт багат. Мамлекет, өкмөт деле ошол асмандан албайт, налогонан салыктап элден алат. Ошондо Кудай менен эл багат. Ошого мындай бир иштешибиз керек да, жалкоо болбош керек. Бул бир оору да. Ана пайгамбарыбыздын заманасында, жашоосунда эң бир сахый окуяда келет, туура кабарда келет. Пайгамбарыбызга бир адам келет: "Алланын элчиси, мага бир нерсе бериңизчи" деп. Анан пайгамбарыбыз: "Сен үйүңдө бир нерсе барбы?" деп сурайт. Ал киши айтат: "Ооба" дейт. "Бир идиш бар" дейт. "Ага биз тамак жейбиз, суусундук ичебиз, ошо идиш менен даарат алабыз. Анан бир төшөк бар, ошого олтурабыз. Ошо эки нерсем бар, башка эчтекем жок" дейт. Анан пайгамбарыбыз улуу киши, пайгамбарыбыз кыяматка чейин үлгү, ошол адамга айтат: "Бар" дейт, "Сен ошол экөөнү мага алып келгин" дейт. Ошол идиш менен төшөктү пайгамбарыбызга алып келет. Анан пайгамбарыбыз сахабаларына: "Мына ушул экөөнү ким сатып алат" дейт. Анда бирөөсү: "Алланын элчиси, мен сатып алам 1 дирхамга" дейт. Анда пайгамбарыбыз айтат: "Дагы ким кошот, ким көбөйтөт буга" дейт. Анда бирөөсү айтат: "Мен 2 дирхамга сатып алам" дейт. Анан пайгамбарыбыз ошол 2 дирхамга тигини сатып, тиги кишиге, анан ошо 2 дирхамды баягы кедейге берип атып айтат: "Мына бул бирөөсүн үйүңө тамак аш сатып алып баргын, а бирөөсүнө балта алып келгин, балтанын башын, темир балта алып келгин" дейт. Алып келет. Алып келгенде пайгамбарыбыз өз колу менен саптап, баягыны: "Бар эми, сен ушуну тоого барып, отун алып келип сатып, ушундай иш кылгын. 15 күнгө чейин мага келбегин, 15 күндөн кийин келгин" дейт да. Баягы адам 15 күндөн кийин келет, келсе тамак сатып алган, кийим сатып алган, оңолуп калган да. Анан пайгамбарыбыз сүйүнүп: "Мына ушул нерсе сен үчүн жакшы эмеспи? Адамдардан сурагандан көрө, адамдардан тиленгенден көрө, адамдар кээде берет, кээде бербейт" дейт да. Бул дүйнөдө ошол сураганды бир гана зат жакшы көрөт. Ал ким? Кудайдын өзү. Башка эч ким жакшы көрбөйт. Пайгамбарлар да жакшы көргөн эмес. Ошого эми айла жок. Эгерде жиндүү болсо, шал болсо, инвалид болсо, оорукчал болсо, эми анда айла жок. Анан шал болбогондон кийин
падыша болуш керек, депутат болуш керек, шопур болуш керек, швея тигиш керек, дыйканчылык кылыш керек, аракет кылыш керек да, жалкоо болбош керек. Бул оору. Кээ бир эркектерди атып салгың келет да, аялдарын иштетип коюп, өздөрү нянка болуп, бала багып, башка кылып болбойт да. Бул кыргыздын эркектери мындай, бул уят да. Ошого мындай болбош керек. Адам иштеш керек, жалкоо болбош керек. Аллах баарыбызды өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбаган болсун жана ошондой эле рызкыбызды адал кылган болсун. Силердин үстүңөргө 7 кабат бекем асманды куруп койдук. Бул да илимий бир аяттан болсо керек. Албетте, Алла Таала ошол 7 кабат асман бекем кылып куруп койдук дейт. Бул асман, бул аба эмес, жөн эле жел эмес. Бул кадимкидей семен сыяктуу, таш сыяктуу, бул зат. Бул биздин ошол илим, биздин эмелер, бул жылдыздар, башкалар бүт баары ошол дүйнө асмандын астындагы нерселер. Нар жак эмес, бер жак эле да. Азыр эми илим айтып атпайбы, эми ал биздин галактикада учуп, мисалы могу свет, күндүн нуру бир дегенде 300 000 километр кетет да, 300 000 километр кетет. Ушундай бир күч менен дейт, ушундай ылдамдык менен биздин галактикадан өтүш үчүн дейт, илим не деп атат, 100 000 жыл учуш керек дейт. Эмне деген акылга сыйбайт. Кудайдын эмеси чексиз да, кудурети чексиз. Алла Таала эмне деген? Мен асманды жараттым өз кудуретим менен, мен аны кеңейте берем деген да. Жылдыздар, ай, күн, булар ошол дүйнө асманынын астында эле турган нерселер. Пайгамбарыбыз эмне деди бир сөзүндө? Эң бир начар мусулманга эптеп чала бала намаз окуйт, кээде окубай коет, бирок пайгамбарга, Кудайга ишенет. Мына ушул эң бир алсыз мусулманга Кудай эмне дейт кыяматта? Жерден 10 эсе чоң бейиш берет дейт. Жерден 10 эсе чоң бейиш берет дейт. Алланын кудурети чексиз, Алланын кудурети күчтүү. Алла Таала ушундай кудуреттүү зат, улуг зат, бийик зат. Субханалла. Жаркыраган чырак жасадык. Бул күн тууралуу болот. Бул күндү айтып атат да Алла Таала. Ана күн жерден 1 400 000 эсе чоң, жерден күн. Мына ошол субханалла, азыр илим айтып атат, эмне дейт илим? Субханалла. Ушул күндүн дейт, бир күндүк жарык берүүсү үчүн, бир күндүк энергия берүүсү үчүн ошол бүтүндөй жер шаары көмүр болуш керек экен да. Ошондо ошол бир күндүк жарык берет экен. Же болбосо бүтүндөй жер шарынын океан суулардын баардыгы нефти же газ болуш керек экен да. Ошондо бир күн жарык берет экен. Бизде мына канчалаган ГЭСтерибиз туруп, канчалаган мына тоолорубуздун, мен атам раматылык агроном болуп иштеген, сельхозинститут бүтүрүп, атам айтат, Кыргызстан ошол 8% айдоого жарайт экен да. 92% бүт тоо таш. Бүт көмүр болуп туруп, ушу кыштан чыга албай, канча кыйналып, баягы сокурдун тилегине эки көз дегендей кыштан аман эсен чыгып кетели деп канча кыйналабыз. Кудайдын күнү миллион жылдан бери эч кимден көмүр сурабай, нефти сурабай, мазут сурабай, башка сурабай күйүп атпайбы? Бул дагы Кудайдын бир кудурети да, субханалла. Түшүндүм да. Эми кийинки 3 аятты чогуу окусам, 14, 15, 16. Булуттардан нөшөрлөгөн жаан жаадырдык, дан өсүмдүктөрдү чыгаруубуз үчүн, чырмалашкан дарактарды да өстүрүү үчүн. Мына ошол Алла Таала ваңзана минал мусрат ман саджажа, биз силерге булуттарды сыгып туруп, көптөгөн мол сууларды түшүрүп, жамгыр сууларды түшүрүп берип атабыз дейт. Мына ошол менен чыгарышыбыз үчүн эмнелерди дейт? Дандарды, буудай арпаларды, жүгөрлөрдү, набата өсүмдүктөрдү, дандарды биз жейбиз, өсүмдүктөр биздин малдарыбыз жейт, жаннатин алфафа, ушундай оролушкан бактарды кылышыбыз үчүн деп атат да. Мына ошол ырыскы, бул жамгыр Кудайдын колунда да, бул эң улуу ырыскы да. Мына быйыл ошол заманга байланыштуу, мына Кыргызстаныбызга байланыштуу айта кетели, Алла Таала жамгырды азыраак жабай койду. ГЭСтерде суу жок болуп атат, эгин-тегин болбой калды, мал кырылат деп канча чөп чогултуп, башка кылып атабыз. Мына ушуну Алла Таала эмне дейт? Биз силерге ошол булуттарды сыгып туруп жамгыр түшүрүп берип атабыз дейт. Ошол менен дандарды, өсүмдүктөрдү чыгарышыбыз үчүн жана ошондой эмне оролушкан бактарды кылышыбыз үчүн дейт.
Ошону менен биргеликте Алла Таала ошол Вакыя сүрөсүндө дагы Аллах Таала катуу белгилеп кеткен. Афарайтум маллази ташрабун. Силер ушу ичип аткан сууңарды карап көрбөйсүңөрбү, пикир жүргүзбөйсүңөрбү дейт. Аңтум аңзалтумуху минал музни ам нахнул мунзилун. Ошол бул сууларды булуттардан биз түшүрүп атабыз же силер түшүрүп атасыңарбы дейт. Алла Таала албетте өзү түшүрүп берет бизге. Лау нашау жаалнаху жажан фалаула ташкурун. Эгер биз кааласак аны ачуу кылып, туздуу кылып коет элек. Силер бир ойлонбойсуңарбы, шүгүр кылбайсыңарбы дейт. Мына океан суулардын бардыгы, океандар, деңиздер, көлдөр бүт эле туздуу. Бирок жамгыр болуп, тузсуз болуп, таттуу болуп түшүп атпайбы? Эгер ошо туз мочон түшө турган болсо, анда кыйын болуп калмак да. Чоң рахмат агай. Мына бүгүн бизге берген убакыт да өз соңуна келип жетти. Сизге болсо өз ыраазычылыгымды билдирем бергениңиз үчүн жана ушул аяттарды бизге жеткире тафсирлеп бергениңиз үчүн. Аллах сизден ыраазы болсун. Эмки көрсөтүүдө иншалла сиз менен тафсир кылабыз деген ниеттебиз. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз сиздер менен эмки көрсөтүү чейин коштошмокчубуз. Куранды окуңуздар, билиңиздер жана Куран менен жашаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.